Эң негизги нерсе мына биз башына айткандай эле 3 процессти жүргүзгөнгө кеткенбиз. Бул 3 процесс биринчиси бул консолидация, элди бириктирүү, кооперативтерге, ассоциацияларга. Мен мисал катары айтып кетейин. Ушул тыюуну киргизгенде малды анан башка дагы продукцияны сыртка чыгаргандай тыюу киргизгенде уже биз ошондон бир эффектти көрүп атабыз. Ушул жүгөрүнү өстүрүп аткандар, малды сатып аткандар, алар биригип, ага чейин бири-бирин мүмкүн мындай тааныч эмес. Бирок ушул алар үчүн кыйынчылык бириктирди да. Анан айттык, келгиле ассоциация түзгүлө. Силер деген миң кишилер, бирок силердин үнүңөр өкмөткө жетпей атат. Бирок өзүнчө барыңар келсеңер, анда жакшы бир эффект болбой, ошол үчүн ассоциация түзгүлө, расмий түрдө бир институт катары бар болсун. Анан ошол жака аткаруучу директорду алгыла, юристтерди алгыла, анан ошолор менен биргеликте силер министрлик менен иштешип, өзүңөрдүн талаптарыңарды, өзүңөрдүн келечектеги кандай перспективалар бар, ушул отраслды алдыга тарта кеткендей сунуштарыңарды бергиле деп сүйлөштүк. Эки ушул жүгөрүнү өндүрүүчүлөр дагы, анан мал чарбаны кармап аткан, ушул букаларды байлап аткандар дагы макулдешти, ушул боюнча иштешебиз деди да. Анткени биз бири-бирибизге душман эмеспиз. Биз бири-бирибизди жөн эле мындай талкалайбыз деген ойлорубуз жок, бири-бирибизге жардам беребиз. Бирок ошол эле учурда сүйлөшкөнгө, диалогду мындай жүргүзгөнгө биз үйрөнүш керекпиз да. Ушундай жаңы бир саясий маданиятты киргизиш керекпиз. Экинчи процесс бул санариптештирүү. Санариптештирүүдө биз муну эң негизги бир инструмент катары кабыл алып атабыз. Анткени биз айыл чарбада эмне болуп атат, кандай өзгөрүүлөр болуп атат дегенди биз санарип технологиялар аркылуу билгенге мүмкүнчүлүк болот. Мисал үчүн, буга чейин билесиңер, ушул маалыматтарды айыл өкмөттөр аркылуу, биздин райондук башкармалыктар аркылуу ар кандай кылып чогултулат. Бирок көп учурларда биз статистикадагы чогулган маалымат менен реалдуу сектордо маалыматтар эки башка болгонун байкап атабыз да. Ошондуктан биякта жаңы технологияларды колдонуп, мисал үчүн ошол эле ГИС технологиялары аркылуу каякта канча гектар эмне отургузулуп атат дегенди биз аныктасак болот. Бул маалымат так, анан аябай бат өзүбүз үчүн чогултсак болот да. Андан тышкары ичибизде айыл чарба министрликтин ичинде дагы биз бир нерсени байкаганбыз, электрондук документ оборот жок болчу. Муну дагы биз азыр киргизип атабыз, жылдын аягына чейин буюрса бүтүрөбүз. Андан тышкары дагы мамлекеттик кызматтар дагы көп ар кандай анализ жүргүзүп атабыз. Канча убакыт алып атат, канча күн алып атат кээ бир кызматтар. Ошолорду эртелетиш үчүн биякта дагы санарип технологиялар керек. Санарип технологиялар аркылуу бул кызматтарды батыраак, анан ыңгайлуу жол менен алганга мүмкүнчүлүктөр пайда болот. И үчүнчү биздин приоритеттүү ошо процессти киргизип атканыбыз бул кайра иштетүүгө басым кылуу. Анткени биз кандай гана чийки заттарды өстүрбөйлү Кыргызстанда, эгер да аны кайра иштетпесек, өзүнчө кошумча наркты кошпосок, анда эч кандай экономиканы өнүктүрүү, айыл чарбаны өнүктүрүү жол жөнүндө ойлонбой деле койсок болот. Ал боюнча силер жакшы билесиңер, ошол эле картошка менен 2 жыл мурун кандай проблемалар болду эле. Ал эгерде бизде кайра иштетүү заводдор көбүрөөк болсо, андай проблемалар жаралмак эмес да. Анткени сатылбай калса дагы, чек аралар жабылып калса дагы, аны кайра иштетип сактаганга мүмкүнчүлүктөр пайда болмок. Анан биз мындан тышкары дагы кластерлер менен өнүктүрөлү деген жолундай ошо кластерный подход деп коет. Ошо кластерный подход аркылуу айыл чарбаны өнүктүрөбүз дегендей чечим кабыл алдык. Мунун ичинде мисал үчүн эт кластери, сүт кластери, балыктын ичинде форель кластери, именно форельди, бал кластери, жүн кластери, үрөндү
үрөң катары Кыргызстанда да сатпай, үрөң катары чет өлкөгө сатуу да. Мисалы үчүн мындан дагы аябай чоң бир жакшы перспективалары бар. Силер билгендей, эң өнүккөн өлкөлөрдүн айыл чарба тармакта эң өнүккөн өлкөнүн бири бул Голландия. Голландиянын аянты Ысык көл областынан кичинекей, бирок дүйнөдөгү экинчи орунда турат экспортер катары айыл чарба продукциянын. Эмеси биякта секрет эмнеде? Секрет бул ушул алар үрөөндү өстүрүп дүйнөлүк рынокто камсыз кылышат да. Биз дагы уже азыр Япония бизде Жайка менен биргеликте ушундай долбоор иштеген ага чейин. Азыр болсо корейстер менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Анан башка дагы европалык компаниялар менен биргеликте Кыргызстанда үрөөндөрдү өндүрүү боюнча ушул долбоорду иштетип, алар бизге технологиясын берет, алар бизге үрөөндөрүн берет. Кыргызстанда биз өстүрүп, аны кайра экспорт кылып, үрөөн катары, сапаттуу үрөөн катары экспорт кылганга мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда болот. Ушул ар бир айтып аткан кластердин чоң келечектери бар. Анткени ар бир кластердин артында биз 100 000 деген кишилердин жумуш орундары болот деп, пайда болот деген үмүттөрүбүз бар. Эми ушул кластер дегенде дагы түшүндүрүп кетейин. Кластер дегенде бул өзгөчө региондо ылайыктуу болгон, баарыңар билесиңер, мисалы үчүн ар кайсы жактарда ар кандай климаттык шарттар ар кандай, ар кайсы жерде ар кандай топурак, ошого ылайыкташтырып биз кластер деген ошол жерде өнүгө тургандай жакшы бир технологияларды тандап, ошол жактан мындай басым кылабыз. Ал жерде жерден баштап, үрөөндөрдөн баштап, жер семиткичтерден баштап, аны кайра иштетип, өстүрүп, кайра иштетип, анан таңгактап сатууга чейин ушуну кластер деп коет да. Ушун башынан баштап аягына чейин баары ушу бүт процесстер жасап бүткөндө ошону кластер кылабыз. Бул жерде мал чарбаныкы дагы ошондой эле. Мал чарбага жем, тоют бүт баарын даярдагандан баштап, муну кайра союп, кайра иштетип, сатканга чейин бул кластер деп кабыл алсак болот. Кластерди өнүктүрүү жолунда биз атайын палаталарды дагы түзөбүз дегендей ойлорубуз бар. Мисалы үчүн азыр сүт палатасы деп түзүп атабыз. Бул сүт палатасы деген аяка бүт баары катышат. Ал жерде кайра иштетип аткан заводдор, дыйкандар, фермерлер, ортомчулдар, аларды дагы азыр ортомчулдарды дагы биз бир тартипке алып келиш керекпиз. Аларга бир шарттарды коюш керекпиз. Бүт ушу ветеринардык препараттарды сатып аткандар, техниканы алып келип аткандар, ушунун бүт баары биригип сүт палатаны түзөт да. Ушундай эле ар бир кластер боюнча палаталарды түзгөндөй бизде пландарыбыз бар. Аны буюрса ошо жакында баарын ишке ашырып чыгабыз.